на каждом тепловозе, на каждой тележке по 3 штуки. Вот она, вот здесь тележка, видите? Жакында эле 2,5 айлык практикадан келген жаш темир жолчулар 3 жыл окуган соң жумуш орундары менен камсыз болушат. Алардын 65% сабактары практикалык объекттерде өтүп, темир жолдогу бардык тетиктерди изилдеп, иш ыргагына жеринен аралашып тажрыйба топтойт. Бул кесипке өзүмдүн каалоом менен келип, андай башка ата-энелер мажбурлабай эле өзүм келгем. Буга чейин көптөгөн нерселерди үйрөндүк, алдыда жаңы эле кече күнү эле практикадан келдик. Жумуш орундары жакшы эле бар. Буюрса бул жерди бүтсөк, окуу жайды 3-курстан кийин уже помощник машинистке буюрса, алда келечекте чоң максаттарыбыз бар. 80 жылдык тарыхы бар темир жолчулардын лицейи бул аралыкта 24 миңден ашык темир жол кызматкерлерин даярдап чыгарды. Өлкөнүн 90% темир жол адистери ушул лицейдин бүтүрүүчүлөрү. Алар учурдагы балыкчы Кочкор Каракече жолунун курулушунда да активдүү иш алып барууда. Азыркы учурда биздин лицейдин бүтүрүүчүлөрү Кыргыз темир жол ишканасынын 85% жумушчулар орун түзөт. Андан сырткары биз акыркы 3 жылда анализ кылып атабыз. Биздин бүтүрүүчүлөр 65% жумуш менен камсыздашат. Андан сырткары Казакстан, Россия жана алыскы чет өлкөлөрдө, жакынкы чет өлкөлөрдө 8% түшөт да, биздин бүтүрүүчүлөр болуп эсептелинет да. Ошондуктан бул багытта биз дайыма иш берүүчүлөр менен жумуш алып барабыз. Кесиптик билим берүүнүн артыкчылыктары 10 айдан 3 жылга чейинки аралыкта рынокко муктаж болгон адистиктер даярдалып чыгат. Андан сырткары 2 айлык же 1 жылдык кыска курстар да бар. Айрым окуу жайларда бюджеттик негизде билим алган балдар шартына жараша жатакана, тамак аш менен да камсыз болушат. Бүгүнкү күндө биздин алдыбызда турган милдеттерибиз эмнелер? Бул мамлекеттик буйртманы ишке ашыруу. Анын ичинде мен айтып өткөн кыска мөөнөттүү курстар аркылуу аймактарда ачылып жаткан чоң ишкана болобу же кичи ишкана болобу, ошолордун баарын алар менен алаканы күчөтүп, карым катнашты күчөтүп, аларга биз жумушчу кесиптерге даярдап беришибиз керек. Мамлекет экономикалык жактан өнүгүп, эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бериш үчүн биринчи кезекте кесиптик адистерге муктаж. Андыктан лицей колледждер заман талабына жараша IT, компьютерден лекал чыгаруучу конструктор, мобилдик тиркеме ойлоп табуучу адис, трак айдоочу, оор техникаларды электрондук башкаруу сыяктуу дүйнөлүк суроо талаптагы адистиктерди даярдоого кошумча факультеттерди ачышты. Элиза Нурматова, Азамат Кадыр Токтоев, Ала Тоо 24.